Жердештер, арбаңыздар. Кыргызстанга жүк ташуучу бир фирма бар экен. Кыргыз мекендештер иштейт экен. Ошону бир аз барып, алак балан көрүп, өзүбүздүн жүктү тапшырып, анан кийин кичинекей жардам кылып реклама кылып кетели. Бул болсо ошо Нижегородский метросунда Перовское шоссе, дом 9, строение 1, жаңылышпасам, азыр дагы толуктап жазып коем. Эми жүк ташыган уюмдар көп эле, бирок бул жигиттердин бир жаккан жери абдан бир организованный бир өзүнчө жааматы бар экен. Ошого азыр чогуу күбө бололу. Мен да келип азыр ошол жакта бир сыра өтүп басып барып толук түшүнөбүз. Ассаламу алейкумдер. Кандайсыздар? Эсоктар, амансыздарбы? Эсенсиздер, мал жан аманбы дегендей. Заир мырза, келдик Кудай буйрса Кылатыңарга. Монун баары болуп мекендештер чогулткан. Шынасы да турат, оюнчугу да турат, холодильниги турат. Ушунун баары тазиктен өйдө. Ушунун баары эле кете береби, Кыргызстанга. Мына эшиги да турат биякта. Биз ушул Москвадагы мекендештер берген аманаттардын кандай буюм бербесин полун жеткизип беребиз. Элдердин үйүнөн барып алып кетип, адресин жазып койсо, адрестен барып алып кетебиз. Полун жүктөрү ушул жерге алып келебиз. Уже бир машина болгондо сразу машинени киргизебиз, сразу чыгарабыз. Бизде ар 2-3 күндүн аралыгы машина чыгып турат Москвадан Кыргызстанга. 2-3 күндө. Кандай көлөмдөгү жүк болсо да жеткизе беребиз. Баасына келишим баада. Бизге жүктү даярдап сүрөтүн жөнөтүп койсо, жол акысын айтабыз, ушунча болот, адресиңизди жазыңыз, барып алып кетебиз деп. Кыргызстандын бүт аймагына жеткизип беребиз. То есть бул жака алып келип обязательно абзел эмес. Үйүнө бар эле адресин айтып койсо, ошол жака барып туруп алып кетип, анан кийин Кыргызстанга адресине чейин, ата энесине чейин жеткизип коесуңар. Ушул машинелер полный адрестерин алып кетет. Кайсы мезгилде жүк болсо, даяр болсо чыгасы эле жарым сааттын аралыгында барат машинелер. Зайыр мырза, анан кийин мына бул жердечи кээ бирөө мындай чыкыйып оролуп турат да. Мына булар ороп, булар кандай өздөрү ороп береби, же силер ороп бересиңерби? Элдер кааласа биз ороп беребиз. Булар бирок ошол жүккө барган балдардын өзүнүн кызмат акысы. Ошол жерге барганда стресси жок болуп калса жүк салган адамдардынчы. Биздикилер бат эле ороп берет 1 сумканы 200 рубльден. 200 рубльден 1 сумканы. 1 сумканы мындай эшиктерди моментально аккуратно көзүнчө ороп берет. Ооба. Анан кийин мисалы үчүн бул жерде бүт эле неме экен жанагы. Мекендештердин элден жыйналган экен да. Ооба. Мына бул жерде уже заводскойлор турат. Булар промышленный. Буларда заказ курулушка иштей турган. Буларда заказ беришет. Бул кабель, силовой кабелдер Россияныкы качествосы жакшы болот. Жаңы курулуп аткан курулуштарга ушулар өтө керектүү буюмдар экен да. Ушулар көп кетет. Строительный ведролор кетет. Панелдер булар. Кыргызстанда курулуш компаниялар силерге кайрылабы, же болбосо өздөрү алып? Кыргызстандагы баягы чоң компаниялар иштеп турган адамдар биздин Москвада ушундай буюмубуз бар, ушул жерде сатылып алынган. Ошону Москвадан Кыргызстанга алып келип бериш керек. Биз ошонун адресин алып кетип Кыргызстанга жеткизип беребиз. Ондай баллондор бар она. Немесичи, документация жагы, значит, тиги декларация, таможня. Полный биз жооп беребиз. Жооп бересиз. Ооба. Москвадан бизге товарды берет, биз Кыргызстанга жеткизип беребиз. Зайыр, анан бир мындай маселе кыска нуска кылып, бул вещилерди эгерде вот биякта жыйылып жатат да. Эми вопрос возникает, канча күндө жетет? То есть бияка алып келип коюп, бир айлап жата бербейби деген вопрос. 10 күндүн аралыгында жүктү бизге бергенден кийин 10 күндүн аралыгында жеткизип беребиз. Одон эрте барышы дагы мүмкүн. То есть монун баары 10 күндүн ичине чейин чолгандарбы? Ооба. 10 күн ичинде эмес, бул 2-3 күндө жыйналган жүктөр. Ооба. 2-3 күндө жыйналган жүктөр булар. Азыр келатканда машиналерди көрдүк. Тиги брендированный машиналар. Канча бус бар? 7 бус бар, ошол 7 бус по городу. Кайсы жерде жүк бар десе, ошол жерден жарым сааттын аралыгында барып алып кетет. Жүктүн сүрөтүн жөнөтөт, бизге WhatsAppка жиберет, адресин жазат, жол акысын айтабыз. Келишим баада сразу эле барып алып кетилет. Жүктүн жол акысына келишип, адрестен барып алып кетебиз. Анан өткөндө бизге мындай диаспорага бир колл-центрге чалып калышты мекендештер. Жүктү бербейдик элек Кыргызстанга неме жок депчи. Кыргызстанга бербейдик элек, ошол бойдон тиги жүк дээси да жок, алып бараткан да жок. Акчадан да жок, же товарыбыздан жок деп. Вот ушундай учурлар болуп калса, азыр мисалы үчүн силер жөнүндө сюжет ошон үчүн жакшылап тартып коелу дедик да. Ошондой учурлар кездешеби, бар болобу, балким силердин күнөөңөр эмес. Бул жагын кандай кыласыңар? Ондай учурлар болот. Андай учурлар баягы жүк салган адам бар го. Сыртындагы жазган номер туура эмес жазылып калат. Анан кийин барганда номер иштебей калат. Же болбосо бул жактан жүк салган адам Кыргызстанга айтпайт, мен силерге жүк жибердим, жүк тосуп алгыла деп. Ал адамга чалсак бизге келбейт буюм дейт. Кээ бирде российский номер иштебей калат. Негизи обязательно жазабыз российский номерин. Кыргызстанга кетип аткан адам болуп калат, WhatsApp өчүп кетет, башка номер алат.
ошондой сулуучулар болсо бизди интернеттен карап тапса болот. 2-3 номерчи, 2-3 номер Кээ бир адамдарда вообще Кыргызстан номери болбойт. Жөн эле российский WhatsApp-ын жаздырат, барганда мен өзүм чалып, сыйга чыгып алып алам дейт. Ошондой адамдар бар. Жол акысын Кыргызстанга барганда берем, ушундай жеткенде берем, өзүм барып калам дегендер бар. Кээ бир адамдардын жүгү бар, 1 жылдап жаткандар бар. Бирок бизде жок болбойт. Складта тура берет. Кайсыл мезгилде чалса биз беребиз буюмду. Бишкекте өзүбүздүн склад бар. Бишкекте склад бар, каласак складтан каласа тияктан. Неме кылсачы? Кыргызстандан бияка жүк салса болобу силер? Жок, биз только Москвадан Кыргызстандан көскүрүз алабыз. Себеп? Себеп таможняда сумканы ачат. Ачып чачат. Ичинде баягы биздин элге айтасың да, ичинде колбаса, сосиска, наркы берки салбагыла. Ошолорду насыбайлар эт салат, насыбай салып коет. Ол ачып кетет, чычып кетет. Бак келгенде проблема болот. Ачылып калыптыр жүгү, башка болуп тура. Биз Россияга жүктү ачтырбай киргизе албайбыз. Эч ким киргизе албайт ондай кылыпчы. Эми баягындай сменге келип калбаса эле, атак полный ачтырып, чачтырып проблема да. Ал жактан бул жака баягы элдин жүгүн алып келгенден кийин менин жүгүм ачылып калыптыр, ичинде ушул нерсеси жок экен деген сөз болот. Бизге ал нерсенин кереги жок. Ошого биз только Москвадан Кыргызстанга упаковка кылып берет, ошол боюнча жеткизип беребиз. Ачылып калса биз жооп беребиз. Түшүнүктүү. Эгерде вот именно ошо ачылып калса кандай жооп бересиңер? Эгерде бияктан салып берет экен, анда жигиттер ороп берет экен да, полностью. А тияка барганда ачылып калсачы? Ачылып калса ошол жерде айтыш керек сразу. Моментально решать этебиз ол вопросту. Андай случай боло элек буга чейин. Биздики эч ким, биз полный тууган урук иштейбиз. Үйүнө барып ачып алгандан кийин бул буюм жок экен дегендер чыкты беле, чыккан эмеспи? Чыккан. Ондай нерсеге жооп бербейбиз. Жүктү алып атканда, эгер подозрительный боло турган болсо, жүгүн ачылган, наркы берип, ошол жерде текшерип алса болот. Текшерип көрүп алса болот. Анан сына турган буюмдарга основной да, ошолорго жүккө барганда, жүктү алып аткан жерде телевизор боло турган болсо, ошол жерде биз баргач оробой турат. Бизди көрсөтүп туруп анан оройт. Анан алып атканда текшерип алат. Үйгө баргандан кийин о буюмга да жооп бербейбиз. Бул буюмду азыр мен да салып атпайм буюрса. Билбей келип отурум, кийинкиде эми үйдөн жолугушалы, үйдөн да. Айтсаңыз адресиңизден Бизде да анча-мынчалар чыгып турат. Анда тиги мекендештерге бир сыра адрести, анан телефондорду айтып койсоңор. Биздин телефон номерлер 8925 734 93 83. Дагы бир номерибиз бар 8929 624 63 64. Дагы бир номерибиз бар 8926 220 81 81. Астында биз азыр жазып коебуз. Бизге да адрес Москва, метро Нижегородская, Перовская шоссе 9, строение 7. Ушул жерде эртең менен саат 9-дан кечки саат 12-ге чейин болобуз. Канча жыл болду иштеп атканыңарга? 2008-ден бери иштеп атсак, уже 15 жыл болуп калды жумушта иштеп атканыбызгачы. Кичинекей кылып. Өзүбүзгө ылайык кылып окшотконбуз, эми колдон келишинче буюрса. Биякты көрсөтүп койчу. Садырап абаны келтиресиңер бияка. Кудай буюрса. Келиңиздер, отуруңуздар. Суудан кайрылып, Кыргызстандын суусундуктары. Суусундукта ташыйсыңарбы? Азык-түлүк же кандай? Азык-түлүк только Москвадан Кыргызстанга ташыйбыз. Москвадан азык-түлүк дагы ташыйсыңарбы прям? Москвадан ташыйбыз, ооба. Москвадан эл эмне берет буюм? Противозаконный нерсе болбосо эле, атак бардыгын ташыйбыз. Мындай элдер шоколад салышат. Шоколаддарды реф менен жеткизип беребиз. Кабель салышат. Жанагы Россиядан чыккан шоколаддарды. Эмне, кандай видте, кандай моделде заказ кылса, баарын жеткизип беребиз. Отуруңуз. Анан шоколад жолдон кандай болуп калат? Алардын тиги документациясы кандай болуп калат? Документациясын полный жасайбыз. Полный бул жерден бар жок нерсе келишим баада болот. Документациясы да келишим түрүндө. Кабелдерди, башка нерселерди эмне кандай товар салам десе. Мекендештер эмес, ишкерлер деле. Ишкерлер деле Кыргызстанда ишкерлер деле кайрылып болот. Ооба. Кыргызстанда ким жүк жиберем десе, биз кандай көлөмдө жүк болсо да алып кетип жеткизип беребиз. Полноценный карго болуп калган турбайсыңар. Полноценный карго буюрса. Эми секин алдыга кадам буюрса көптөн бери иштейбиз. Ушул линияга түшүп алганбыз. Кыргызстандан бияка азык ташыбайсыңарбы? Кыргызстандан бул жака, ал жактан госкруз алып келебиз. Кыргызстандан бул жака алып келсе, таможняда проблема. Адамдардын жүгү ачылып калат, башка болуп калат. Таможняда Россия ачпайса, груз болгондо мамлекеттин грузу, а вот же болсо тиги ишкерлердин грузу. Ишкерлердин официалдуу турдө ишкерлердин грузу. Мисалы үчүн көбүнчө жанагы неме болуш керек, кийим-кечек болуш керек бул чоң рыноктарда. Ошо Люблино, Садоводко келе турган кийимдер. Анан кийин сухофруктылар келип калат кээде. Анан кийин Өзбекстандан кээде казан жүктөп чыгабыз. Москвага казандар келет, промышленный. А жанагы немечи? Азыр сезон болуп атпайбы тиги жемиштердин? Жемиштер эми башталат. Буюрса арбуз тушса, арбуз ташыйбыз. Тоже ташыйбыз. Арбуз ташыйбыз. Жылда ташыйбыз арбузду. Баасы келишсе эле иштей берет. Баасы келишсе эле кандай буюм болсо деле алып келебиз. Негизи баасы келишсе ыңгай болобу? Негизи келгенде базар баада болот, бар жок нерсе. Базар баадан жогору болбойт.
Базарбадан дагы ылдыйраак болот. Москвадан Кыргызстанга жүк эң арзан баада ташыйбыз. Сумкаларды көлөмүнө жараша 500 рубльден 2000 рубльге чейин адрестен барып алып кетип, Кыргызстанга жеткизип беребиз. А негизи все-таки основной неме кандай заказдар? Биздин жөнөкөй мекендештери же болбосо жанагы мамлекеттик груздар көбүнчө? Мамлекеттик груздар 30%. Анан кийин 70% мекендештердин жүктөрү. Баягы көптөрү самолетко билет ала турган болсо, груз боло турган болсо дополнительный акча болот. А бизге ошол буюмду адан караганда арзан акчага салат. Биз адрестен алып кетип, Кыргызстанга жеткизип беребиз. Жана майда чүйдө документ бербейгин арзан бер жакка ал жагына жаатын иштей элексизби? Иштейбиз. Документ берсе, каласа самолет менен, каласа андай да кызмат бар го. Онда жакшы. Баягы бар жок нерсе ал дагы суммасына келишим баада. Самолет менен кымбатыраак болот. А мындай документ бирөө жерге алып келип берсе, 500 рубль жеткизип беребиз. Телефон, срочный нерселер болсочу. Медикамент ташыбайбыз. Медикамент перевозкага запрещен нерсе. Ошол медикамент ташыбайбыз. Калган нерселерди ташыйбыз. Легалдуу түрдө баары жок болгондун баарын эле ташыйт экенсиздер. Түшүнүктүү Зайыр мырза. Анда чу жамаатыңарга ийгилик, аманчылык, эсенчилик, өркүндөй бергиле, өсө бергиле. Рахмат. Кудай буйрса баягы айткандай Кыргызстандан эң алдыңкы эл аралык деңгээлге чыккан уюмдардан бири бололу. Рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Мекендештер, бир сире ошо келдик, жолуктук бул жаамат менен. Иштерине ийгилик каалап кетели силердин атыңардан дагы. Кудай буйрса ишкер мекендештер көп болсун. Рахмат. Айтканыңыздар